Аргумент KJ. Бул аянычтуу көрүнүш. Бизге жабырлануучунун жакын туугандары тарабынан маалымат келди. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочуну баса кетиңиздер. Акыркы жаңылыктар сиздер менен. 8 январь күнү Бишкек шаарынан 13 жашар кыз жоголуп, ата-энеси Сверлов Рипке арыз менен кайрылат. Анан 11 январда гана сумдун айылнасынан табылып атпайбы? Милиция акчам аракет жасаганга жетишкен эмес. Тестиер өспүрүм ТА моралдык психологиялык жактан катуу сокку алган. Белгисиз эргул 2 күн бою зордуктап жатканы айтылды. Ушундай айбанча мамиле болуп, жашы жетиле кыз уурдалып кетип, кордук көрүп атса, Сверлов Рибинин кызматкерлери жабырлануучудан күнөө издеп, ар кандай суу кечпеген менттик жүрүштөрдү жасаганы кандай? Бул жагын ИИМдин ички иликтөө кызматы да текшерип, мыйзамдуу алкакта баа берүүсү зарыл. Сверлов Рибинин начальниги Азамат Байгазиев бүгүнкү күнгө чейин оор кылмыштын бетин ача албай, муңкура отурат. Бишкек ШИИБ башчысы Азамат Ногойбаев уйкусурап жүрсө, анын астындагы жетекчилери кыйратып иштешмек беле. Кыскасы, бул эки начальниктин кызматтарынан кетиши керек. Өз милдеттерин аткара албай калышканы анык. Эске салсак, былтыр Сверлов Рибинин участкалык кызматкерлери 13 жашар кызды алмак-салмак зордукташып, бүт дүйнөгө дүң болушкан. Жыл айланбай кайрадан трагедиялуу окуя кайталанууда. Сабак алышпайт экен го. Жогорку жетекчилик бул окуяны көзөмөлгө алып, милициянын шалаакыт жетекчилерин жоопкерчиликке тартышы зарыл. Качанга чейин чырактай кыздар куурап, өлүп же кор болуш керек. Бир сменде 175 000 сом чогултушкан. Чек арада айдоочулардан пара алган кызматкерлер кармалды. Чек ара кызматынын аскер кызматкерлери айдоочулардан акча опуз алуу жана пара алуу боюнча соттолду. Өзбекстан менен чектеш бекетинин башчысы бир сменде 175 000 сом алган. Сот аны ири өлчөмдөгү айыпка жыкты. Ош мамлекеттик университетинин медициналык клиникасында ашказан рагына чалдыккан бейтапка алгачкы жолу операция жасалды. Бул тууралуу Билим берүү жана Айыл министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Операция 4 саатка созулуп, аны клиниканын хирургия бөлүмүнүн башчысы Жаник Белеков жана онколог хирург Өмүрбек Алишев жасады. Мындан ары Ошмунун медициналык клиникасында түрдүү операциялар жасалат. Бөлүм азыркы заманбап үлгүдөгү медициналык шаймандар менен жабдылган.